Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу менин жердештерим, урматтуу чет жерде жүргөн менин бир туугандарым. Силерге бүгүн жакшы саамалык менен кайрылып жатам. Өзүңүздөр билгендей, 1-сентябрь мына жаңы окуу жылынын башталышы. Ошондуктан биз бир сумка ичиндеги окуу куралдары менен бир окуучуга ушундай белектерди арнайлы деп бир акция жарыялап жатабыз. Бир туугандар, өзүңүздөр билгендей, жаш өспүрүмдөр эртеңки келечек. Эртеңки келечек бул биздин бакубаткарлык. Ошондуктан биз бир гана билим менен экономиканы, билим менен гана ошол Кыргызстанды өнүгүү жолуна түшүрө алабыз деген чоң ишеничим бар. Андыктан сиздерди ушул акцияга катышууңуздарды мен терең суранам. Мен учурдан пайдаланып, шаардык кеңештин депутаты катары Токтогулдун бардык жеке ишкерлерин, болбосо мүмкүнчүлүгү бар инсандарды, болбосо кайдыгер карабаган, ушул келечекти ойлогон инсандардын, бир туугандарымды өзүмдүн дос, курбу, курдаш, санаалаш, партиялаш дегеле ким болбосун, ким өзүн патриот элестеткен болсо, ушул менин айтып жаткан, ушу биз жарыялап аткан акцияга макул болгон болсо, сөзсүз биздин байланыш номерлерге кайрылат деп терең ишенем. Достор, кече мен дагы бир аз киреше таап, атайын Дордойго барып, ушул бир сумка ичиндеги окуу куралдары менен канча сомго айланат экен сиздерге маалымат катарында көргөзөйүн дедим. Мен өзүм 2 сумка алдым. Бир сумканын баасы 1000 сомго чамалады. Андыктан өтө деле оор эмес экен, достор. Кааласаңыздар өзүңүздөр мына Ош базардан алсаңыздар болот, Дордойдон алсаңыздар болот. Бирок бир жерге чогултуп, Токтогул райондук администрациясынан ошол муктаж үй бүлөлөргө, болбосо ушундай бир дымактуу бир келечекти көптөн көп үмүттөндүргөн жаштарга ушундай акциялар кылган болсок, достор, бул өтө жакшы саамалык болот. Андыктан берген кол алган колго караганда артык дейт, достор. Эгерде сиздер бул акцияга катышып, ушул биздин жаш өспүрүмдөргө жардам берсеңиздер, сиздерге Кудай таалам эселеп берет деп мен терең ишендирип айта алам. Сиздерге аманчылык каалайм албетте. Видеонун аягында бардык бааларын, кайсы жерден алышты, бардыгын көрсөтүп коем. Андан сырткары өзүңүздөр да аракет кылсаңыздар болот. Аманчылык, токчулук өлкөбүздө өнүгүү болсун. Дымактуу жаштар көбөйө берсин демекчи. Чоң кыз мага бересизби? Mo жашылды бериңиз. Бунун баасы канча мо жашылдыкы? Ушуну берсек болот экен, эркекечи. Эркек ушуну алайын анда. Болду, шөкөн бере бериңиз мага. Достор, мына ошентип конус товарга келдим. Бул жакта эсептеп бүтүп калды. Сиздерге азыр эсептеп бүткөндөн кийин бир окуучуга канча сомдон айланат экен, сумка жана инвентарь канчадан айланат экен сиздерге маалымат калтырам. Достор, ошентип алып бүттүм. Эки окуучуга атайын мондай наборлор, могу пластилинди алдым. Атайын өзүм да мектепте окуп жүргөндө пластилин жакшы көрчү элем. Анакей клейлер көрүңүздөр, карандаштар, ручкалар, тетрадьтар, атайын боек боечу карандаштар, анан 3-3төн калың дептер алдым. Мына ошо менен бардыгы биригип, канча болду бардыгы биригип? Азыр эсептейбиз. Достор, мен жаш биздин досторго алып бүттүм. Бардыгы азыр тетрадьтары 918 сомду түстү. Мен орточо эле алдым. Эгер колдон келсе, сиздер өзүңүздөр келип алып кала турган болсоңуздар, андан дагы закы алсаңыздар болот. Эми тетрадьтарын көбөйтүп, мен болсо ошол бир окуучуга мындай болжолдоп алып койдум. Мен да илгери ушул мектепке барганда ушундай сумкаларды, ушундай тетрадьтарды көтөрүп, аябай жакшы окугум келсе эле. Азыр эми Кудай буйрса 2 окуучунун көңүлүн алам деген терең ойдомун. Жана ошондой эле алардан келечекте жакшы инсандар чыгышына мен дагы бир чети Кудайдан сурансам, экинчи чети ниет кылам да. Ушундай инсандар чыгып калса, биз ошого түрткү болуп калсак кандай жакшы. Достор, келиңиздер, ошончо мен тааныган туугандар барыбыз ынтымакташып, ушундай жардам берели. 2 окуучу даяр.